Арыбаңыздар урматтуулар, бүгүн Өрнөк программасында кезектеги конок өзү жаш болсо дагы бир топ студия ачканга жетишкен жаш ишкер айым Бактылуу Жубай жана мээримдүү эне Алина Кудаярова. Алина айым, таанышканыма абдан кубанычтамын. Анан буга чейин кадр артында бир аз сүйлөшүп калдыкпы. Айымдар бири-бирин колдогон коом гана өсө алат депчи. Ошол айымдарга болгон колдооңуз тууралуу сүйлөшкүм келип атат. Деги эле айымдар менен иштешүү кандай экен? Айымдар менен иштешип жатканымдын баш аягы 5 жыл болду. Биринчи тренер болуп иштедим Найымда. Анан өзүмдүн ишим ачып, биринчи командада 3 эле адам болчу. Бир 50дөй машыга турган аялдар болчу. Азыркы учурда 2000ден ашты бизде машыгуучу аялдар. Командада 40 айым. Кыйын деп айтсам деле туура эмес, жеңил деп айтсам деле туура эмес. Анткени мен айтмакчы, командада кыйын. Анткени ар кандай эмоциялар бар. Ар кандай ситуациялар бар. Анан мындайча айтканда, бирөөнүн оозун тыя албайт экенсиң да. Болот, ар кандай ситуациялар болот. Бирок немеге кайрылсак, биздин түпкү максатка кайрылсак, жеңил, баары жеңил. Анткени максатка жараша болот. Максатка жараша болот экен. Биздин максат бул аялдарды колдоо, аялдардын ден соолугуна кам көрүү, аялдарды ден соолугуна кам көрүүнү үйрөтүү. Анткени көптөрү азырынча машыгууну бир гана денесин сулуулугу катары көрөт экен. Бирок бул бонус катары кетет. Ден соолугу бар дененин сулуулугу сөзсүз болот. Сулуулугу бар дененин ден соолугу барбы жокпу, ал суроо да. Анткени машыгуучу жанагындай спортивный залдарга барышат, көп немени көтөрөт. Мындай техникасы жок иштесе, ошол өзүнө наоборот вредит своему здоровью. Мындан сырткары кол алдымда 40 айым иштейт деп атпайсызбы? Ошолорго болгон сиздин колдооңуз, деги эле команда менен иштеш кандай экен? Азыркы баягы рынок деп коебуз го. Ушул жаатта айымдарга жумуш орду менен да камсыз кылып атасыз го. Ошонун жакшы жактары же болбосо кыйынчылыктары тууралуу айта кетсең. Кол алдымда азыр 40 айым иштеп жатат. Анын ичинде тренерлер бар, администраторлор, менеджерлер, биз фея чистоты деп коебуз. Биздин тазалыкты караган эжекелерибиз бар. Аялдар менен иштеген, мен эркек адамдар менен иштегем, аялдар менен иштеген. Өзү идеалдаштырбайм, бирок абдан сонун. Абдан сонун, анткени мен ар бири менен, мен командам не даст соврать, сүйлөшкөндү аябай жакшы көрөм. Ар биринин өмүрүн укканды жакшы көрөм. Анан таң каласың да, командаңа өзүң окшош адамдар келет экен да. Анан сага командаң жакпай жатса, же бирөө сени мындай триггерить этип атса, билишиң керек да, бул сенсиң. Бул сенсиң. Наоборот, вау, кандай сонун адам менин командама келди десең, сен мындай мактанбай, бирок билишиң керек, что сен ошондой экен, ошондой адам экениңди билишиң керек да. Менин командамда азыр негизи мен командама аябай ыраазымын, анткени менин командам аял киши ар тараптуу болот экенин билдим да. Менин командамда өзгөчө баланын апасы бар, баласын жоготкон эне бар, балалуу боло албаган аял бар, көп балалуу аял бар, 42 жашында тренер болгон аял бар. Ошондуктан менин командам бул менин эң чоң мугалимим. Анан ушул командамды көрүп, таасирленип, аялдар ар тараптуу болуп турбайбы? Аялдарды мен мурун идеалдаштыруучумун да. Аял деген мындай болуш керек, мындай болуш керек, мындай болуш керек деп. Анан өзүм командамды көрүп, ар биринин жашоо турмушун угуп, ар бир аял өзүнчө успешный экенин сездим да. Анан апам дагы ошол азыр биз үй бүлөбүз менен онкология менен күрөшүп жатабыз.
Анан апамды көрүп, апам да машыгат. Ар бир аял ийгиликтүү экенин билдим да. Анткени баласын жоготкон аял ийгиликтүү. Анткени ал ошол жашоодогу болгон ситуацияны жеңди да. Чөгүп кеткен жок. Өзгөчө баласы бар аял ийгиликтүү. Анан биз жана айтып кеткендей Инстаграмда көрүп алып, бир гана филиалдан филиал ачып, анан акчасы көп, анан эл алдында жүргөн аял эле ийгиликтүү деп билсе жок. Декретте бактылуу болгон аял деле ийгиликтүү экен. Ошондуктан мен кол алдымда иштеген аялдарга мен аябай ыраазымын. Алар мени көп нерсеге үйрөттү. Эң биринчи чоң үйрөткөнү бул ар бир аял өзүнчө уникалдуу, ийгиликтүү, сулуу, өзүнүн кемчилиги менен, өзүнүн артыкчылыгы менен идеалдуу экени, ар бир аял өзүнчө идеалдуу экенине мен үйрөндүм да ошо командамданчы. Ошондуктан аялдар менен иштешүү эң биринчиден сен ниетиңден, экинчиден ниетиң жакшы болсо аябай сонун. Мен ырахаттанам аялдар менен иштегенден. Просто кайфую от этого дела. Сонун негизи айтып коет го, баягы бир адам, бир аалам депчи. Сиз айымдар аркылуу өзүңүздүн ааламыңызды дагы ачып атсаңыз керек. Себеп дегенде баягы өзүң менен өзүң жүргөндө ойлоно бересиң го, мен эле ушундаймын, менде эле ушундай бир көйгөй бар депчи. Бирок көп аялдар менен иштегенде аялдардын мүнөзүн таануу менен өзүңдү тааныйсың да. Сонун анан буга чейин айтып калдыңыз го. Ийгиликтүү аял баягы өзүңүз жөнүндө филиалдан филиал ачып депчи. Ошол эле учурда Инстаграмдын таасирин дагы айта кетпесек болбойт. Азыр бала болуу бактысына ээ болгон энелер ошондой Инстаграмда көп нерсеге жетишип аткан апаларды көрүп, өзүн бактысыз сезген учурлар болот да. Но ошолорго дагы кеңеш берсек, себеп дегенде бул дагы бир өзүнчө бактылуу мүнөттөр да. Ошол эч нерсеге алмашкыс мүнөттөр менен рахат алуу дагы маанилүү экенин айта кетиш керек деп ойлойм да. Аябай жакшы суроо. Анткени мен азыр мындайча айтканда встречный вопрос бергим келет да ошол аялдаргачы. Мисалы үчүн мен кичүү баламдын биринчи кадамын көргөн эмесмин. Биринчи сөзүн уккан эмесмин. Биринчи эмне деп айтканын билген эмесмин. Мен биринчи филиалыбыз Бакаевада, ошол үйдө жашайбыз. Анан биздин айнектерибиз панорамный да. Күнүгө сабак берем. Анан мен билем да, балам мен менен выходнойду, когда коляскада отурганда, 3 айдан баштап няня менен чоңойду да. Анан коляскада мен менен жүргөндө прям радостный такой жашоого неме. Анан нянясы менен мындай өтөт да күнүгө. Мен чыга албайм. Менин аялдар бар, менин алардын алдында милдетим бар. Анан ушундай жүрөгүм мындай кан менен куюлчу да. Бирок иштеш керек. Уже иштеш керек, уже аябай мындай газ берип койгом, аркага жол жок. Анан ошентип балам чоңойду, экинчи балам. Азыр өзүм аябай жакын, аябай вниманияга муктаж бала болуп чоңойду. Ошондуктан улуу балам дагы көрбөй калды көп нерсени. Мен анткени эртең менен онлайн иштечүмүн, обедте наймда иштечүмүн, түндө Америка менен иштечүмүн. Кечки саат 9-да, когда я должна была читать книги, мне прям вспомнила это все. Ошо китеп окуп берип аткан маалда, окуп бериш керек маалда мен иштечүмүн да. И я сейчас чувствую чувство вины, да, за это. Я не думала, что интервью так начнется. Сиз жүрөгүңүздү ачып интервью берип атасыз. Потому что каждый раз, когда Рахмат, не планировала плакать вообще. Рахматсызга жүрөгүңүздү ачып интервью берип. Анткени когда аялдар ушинтип мен декретте кыйналып атам дегенде аябай неме ыйлагым келет да. Спасибо. Просто вспомнила глаза своего сына младшего. Мультик коюп берип койчумун, анан өзүм иштечүмүн да. Америка менчи. А мне выбора не было. Иштеш керек болчу ошол маалда.
ошо анан каждый раз, когда ушундай ситуациялар болуп, аялдар декреттен тажадым, декреттен неме кылдым дегенде аябай жүрөгүм ооруйт да. Эгер сиздин декретте отурганга мүмкүнчүлүк болсо, рахаттаныңыз, отуруңуз. Анткени суроо да, встречный суроо, сиз даярсызбы заплатить такую цену, чтобы ваш ребенок не видел вас? Эгер сиз ушул ценага даяр болсоңуз, анда пожалуйста. Бирок мне кажется, ни одна женщина не выберет такой путь. Вот просто мен азыр ал кезге кайрылсам, мен бирдекени өзгөртөт белем ооба. Мен азыраак иштемекмин. Я не говорю, что вообще надо уйти. Да, можно работать, совмещать, но не как я. Мен баш оту менен кирип кеттим да. А если мындай түпкүрүнө карасак, бул ичимдеги атама болгон, мен көрсөтөм ата, мындай достигаторствону көрсөтөм түпкүрүнө келгенде, ошол проработканы кылбай туруп, мен жумушка кирип калдым да. Биринчи надо было проработать ошол бүт нерселерди, атама болгон обидаларды. Ошондуктан үйдөгү тарбия жөнүндө бүгүн бизде кеп болуп атпайбы? Ошол жака кайрылсак, атанын болгон мамилесине, особенно кыздын немеси чоң экен да, мисалы үчүн кандай цепочка да? Менин балалыгым, атам мага кылган мамилеси, мага ишенбегени, анан бул барып менин үй бүлөмө таасир болуп атпайбы? Бул барып менин балдарыма таасир болду, мага таасир болду. Ошондуктан достигаторствого ишенбеңиздер деп айтат элем. Анткени терс жагы да бар. Айтып кеткенде эле, ошо баламдын көзүн эч качан унута албайм. Кечинде Америка менен иштечүмүн. Аларда таңкы саат 9 болчу, менде кечки саат 9-10 болчу. Аны бүткөндөн кийин дагы 12-де бир персоналка берчүмүн. Ошо менен элестет саат 1-ге чейин балдарым мени көрбөйт, эрте менен көрбөйт, обедте көрбөйт, кечинде көрбөйт. Ошентип эмфит курулду да. Ошондой бардык немелерди, бардык кыйынчылыктардан өтүп, ошон үчүн айымдарга айтып кетет элем. Эгер ал кезде айтып кеткенде эле, аябай кичине финансовый жактан кыйынчылыктар болгон, карыздар болгон. Ошондуктан ошондой иштегенге мажбур болуп калдым. Иштеген болот. Я не говорю, что полностью эле ушул иштегиңиз келсе иштеңиз, бирок үй бүлөңүзгө таасирин тийгизбеген иштеш керек да. Мен негизи ыйлайын деген немем жок болчу. Просто эстеп кеттим, баламдын көзүн эстеп кеттим. Баламдын жанагындай мага муктаж болгон көзүн эстеп кеттим. И ошондой суроодо айымдарга, сиз ушундай готовы такую цену заплатить? Вот. Ушул жерден дагы бир аз токтолгум келип атат. Себеп дегенде сиздин ойду толуктап эле да. Себеп дегенде Instagram жакшынакай сүрөттөрдү көрүп көп айымдар мен да ушинтип иштегим келет дейт. Бирок чынын айтканда бала аябай бат өсөт. Ошондуктан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, отуруп коюңуз, андан кийин деле жетишесиз. Азыркы убакытта баарына жетишсе болот. Болгону сиздин ситуация ошондой болуп калды. Жашоо турмуш ошого алып келип койду, айла жоктон болуп калды да. Анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, сөзсүз түрдө балаңыздын жанында отуруп коюңуз. Бул убакыт деле өтөт. Анан ресурстарды туура пайдаланса, жетишсе деле болот. Да, жетишсе болот, айтып атпайбы? Мисалы үчүн бир күндө 2-3 саат иштеңиз, 1 саат иштеңиз, 1-2 саат иштеңиз. Бирок бул жакта чоң суроо да. Эркектерге деле кайрылып кетким келет, балким көрсөтөт чыгар. Бул өзүнүн жолдошуна. Декрет, мындайча айтканда, качественный болуш керек да. Сапаттуу декрет болуш керек да. Анткени элестетсеңиз, үйдө бала менен эшикке чыгып кофе ичкиң келет, балаң менен бир жака баргың келет, балаңа кийим алгың келет, өзүң кийингиң келет. Ага мүмкүнчүлүгүң болбосо, бул сапаттуу декрет эмес да. Анткени декретте башка эмне кыласың? Чыгып кофе ичесиң, барып кете аласың, курска жазыласың. Декрет негизи аябай сонун мүмкүнчүлүк. Китеп окуп, мисалы үчүн курстарга жазылып, жаңы тилдерди үйрөнгөнгө ылайыктуу убакыт да.
анан сенде ага мүмкүнчүлүгүң жок болсо, конечно, сен депрессияга түшүп кетесиң. Сен мисал үчүн сүт алганга мен ушундай ситуация болуп калган, аябай чоң суммадагы акчага уюп кеттик. Анан бир убакта отурдум, магазинден уже карыз алып берип, уже карызга бербей калганда, мен уже түшүндүм да, мен бирдеке кылышым керек депчи. Бирок мен бул жакта эч кимди күнөөлөбөйм, мен жолдошумду күнөөлөбөйм, мен ата-энемди күнөөлөбөйм, байкемди күнөөлөбөйм, каяктасыңар, эмне. Ушул убакта ал кезде мен деле 22-23 жашта экенмин. Жашмын, ооба, бирок азыр айтам, молодец Алина, сен эч кимге өзүңдүн эмеңди таштабай, анда мен өзүм чыгып иштейин деп. Унутпайм эч качан 3 айлык биринчи кезде няням жок болчу, няняга акчам жок болчу, коляскага салып, азыр дагы эле немелер бар, мен занимающийлар машкакан айымдарым бар, эстейт да, что бала менен уктатып коюп, анан балам ушунчалык акылдуу экен, мен иштегенде уктачу. Жош болду, экинчи балам аябай жош болду. Анан уже суукта мен коляскада ташый берип оорутуп берчүмүн дайыма. Анан кийин көбүрөөк иштеп няня алып калдым. Ошентип 3-4 айынан баштап няня менен чоңойду, кичүү баламчы. Энени колдоо жана сүйүү менен курчоо бул ага бардык сыноолорду жеңүүгө жана кереметтерди жаратууга күч кубат жана ишеним берүү. Ар бир жылмаюу, ар бир колдоо эненин баалуулугун жана орду толгус экендигин далилдейт. Балага да, энеге да кам көрүүгө болгон чын жүрөктөн каалоо бул бекем үй бүлөнүн жана үйдөгү ар бир адамдын бактысынын негизи. Уан жалаяктары, бактылуу эне, бактылуу бөбөк. Үй бүлөм, балдарым деп калдыңыз, жашоо шартына байланыштуу убакыт көп бөлө албай калдыңыз, мээрим көп бөлө албай калдыңыз. Бирок эми азыркы учурда ошону түшүнгөндөн кийин кайсы бир нерселерди өзгөртсөңүз керек. Азыркы ошо тарбиялоо принциптери, азыр кандай чечимге келдиңиз? Азыр мисал үчүн 5ке чейин иштегенге аракет кылып калдым. Эртең менен садикке атасы алып барат. 5тен кийин үйдө болгонго аракет кылып калдым. Мурун менде саат деген жок болчу. 11-1-2 жумуш, съемка боло берчү. Азыр жок, 5ке чейин аракет кылам. Кандай өзгөрүүлөр болду? Мен азыр, конечно, мындай компенсация кыласың да эми. Аябай көп неме кылам, признаюсь в любви. Мээрим төккөнгө аракет кылам, аябай экөө тең тактильный. Мисал үчүн кичүү балам бир күндө бир 100 жолу өбөт да, мындай аябай тактильный кучактайт, өбөт, колдорумду өбөт, бетимди өбөт. Мындай мээрим жетпегени билинип турат. Ошондуктан азыр көп сүйлөшкөнгө, улуу балам чоңоюп калды, экөөбүз ачык эле сүйлөшөбүз да. Ачык эле сүйлөшүп, балам, сен ушундай эсиңде барбы? Апаң, ооба, апа, мама, ты много работала, ты постоянно работала деп айтып берет да. Анан уже азыртадан түшүндүрөм, неге балам мен көп иштедим, неге иштедим. Ошонун баарын азыртадан түшүнүп, анткени эгер ошондой ситуация болуп калса, значит Алла Таалам ошого неме кылыптыр да. Дал колунан келет, анан бул менин сыноом, балдарымдын сыноосу, жолдошумдун сыноосу, баарыбыздын сыноосу. Өтүшүбүз керек болчу. Айтып кетип атпаймынбы, бул эмнеге өттүм, бул мындай нерседен деп айтсам, бул кийин ушундай аялдарды түшүнүш үчүн болуптур бунун бардык нерсе. Ошондон азыркы инсайтым, балдар менен аябай көп жерге барабыз, аябай көп немелерге барабыз, иш-чараларга аракет кылам, күнүгө как-то их веселить. Көңүлүн алып, неме кылганга аракет кылам. Анан негизи бардык нерсе балалыктан деп коет го. Сиз иш жүзүндө билдиңиз да, сиздин кичинекей кезиңиздеги травмалар азыркы жашооңузга таасирин тийгизип атканынчы. Ал эми кандай кеңеш берет элеңиз? Иш жүзүндө эмес,
кандай десем, айым биринчи өзүн таанып алып, анан дүйнөгө чыгыш керек окшойт да. 100%. Анткени мындай, чын айтсам, менде популярдуу болуу, таанымал болуу планда жок эле жок. Ушундай болуп калды. Мындай кичинекей круг, Бишкектин кичинекей кругуна неме болуп калдык. Белгилүү. Белгилүү эмес, эми угуп калышты, келип калышты, озго алынып калдык, ооба. Андай пландар жок эле, бирок бат болуп кетти. Ошол нерселер өзүм деле түшүнбөй калдым кандай болуп кеткенин. Анан отголоски детства деп коет го, кичинекей кезиңде болгон нерселер неме болуп калды да, ишиме, адамдар менен болгон мамилеме таасир тийгизип койду. Мисалы үчүн атам менен болгон мамилелерди жөнүндө деле көп айтчумун. Аябай таасирин тийгизип койду менин үй бүлөмө, менин жумушума. Ошондуктан негизи эле өзүңдү таанып туруп дүйнөгө чыгыш керек, таанып туруп үй бүлө куруш керек, таанып туруп эне болуш керек экен. Бул эң чоң инсайтым болду. Мен ошондуктан баары сурайт, качан экинчи балага барасың, үчүнчү балага барасың дейсиз го. Мен үчүнчү баламды полностью баш отум менен жанагындай айттык го, сапаттуу декретке даярданып кире алган убакта гана кирем деп атам да. Өзүмдү полностью түпкүрүмдөн таанып туруп анан кирем деп ошол моментти мындай чозуп атам максимально. Ошондуктан аялдарга айтып кетчү нерсем, жаш аял келиндерге же жаш кыздарга өзүңдү таанып туруп, анан ниетиңди оңдоп туруп, тазалап туруп, анан ишти башташ керек депчи. Ниеттер таза болчу, бирок мен өзүм даяр эмес болчумун. Көп катачылыктарды кетирдим. Аябай көп катачылыктарды кетирдим. Азыр анын баарын түшүнүп жатам. Атам менен, үй бүлөм менен, апам менен болгон триггерлердин баарын Инстаграмда да, мындайча айтканда, ар кандай нерселер менен, выходкалары менен көрсөтүп аттым да. Азыр болсо ушунун баарын карап, бирок өзүмдү азыр күнөөлөбөйм. Значит, ушундай болуш керек эле. Бул менин катачылыктарым. Главное, аларды сезиш керек, билиш керек. Анан өзүмдү таануу процесси дагы эле улам. Өмүр бою тааныйсың го өзүңдү. Азыр таануу процесси жүрүп жатат. Главное, катачылыктарымды билдим. Иштеп жатам үстүнөн. Мындан сырткары сизден ошо катачылыктарды кабыл алууну дагы көрүп турам да. Себеп дегенде кээ бир андай болгон, бирок уккусу келбейт го. Өзүнүн мен деле башында билесизби, мындай уккум келбейт да. Уккум келбейт, бирок апама чоң рахмат. Тарбиялаптыр да. Эгер ушундай өзүңдү көрсөң же 2-3 адамдан көп адам сага сен ушундайсың деп айтса, анда Алина, бул жөн эле эмес. Дарактын башы жөн эле кыймылдабайт. Изден деп апам дайыма айтчу. Ошондуктан апама бул мындайча айтканда качество, за это качество я благодарна, да, и что дайыма айтчу, өзүңдөн көр. Не всегда, эгер ошол субъективный, объективный критика болсо, өзүңдү тарбияла депчи. Катачылыктарды билбесең өспөйсүң. Мисалы үчүн командада көп нерсе болду. Мисалы үчүн мен аябай требовательныймын. Көп айтам, кээ бирде урушам, үйрөтөм. Анан критиканы кабыл албаган адамдардын бардыгы командамда тура албай калды да, баары кетишти. Командада калган өзүмө окшош критиканы кабыл алган адамдар азыр өсүп атат да. Өсөт. Критиканы кабыл алган адам, өзү менен өзү иштеген адам, ал сөзсүз өсөт. Мен оюм да. Сөзсүз өсөт. А критиканы кабыл албаган адам, өзүмдө идеалдар баары туура эмес, всем надо прорабатываться, я только одна такая идеальная деген адамдар, мен ойлойм, алыска барбайт. Ошондуктан өзүмдү дайыма тарбиялайм. Мына биздин балдар ушинтип эле отурушат. Ооба. Биздин балдар ушундай машыгат. Биз менен апалар менен кошо машыгышат. Апаларын күтүшөт. Бизде бул жакта балдарга ылайыктуу бүт шарттар менен детский комната бар.
бул атайын оюнчуктарды Монтессори неме менен алганбыз. Ушул жакта баарын өздөрү кол менен жасашат. Апалар ушул жакта балдарын таштап машыгат, залга кирип. Анан бул жактан тамактанса болот, чыгып алып. Иш кылса 2-3 подружка менен жазып алып, кенен кесир жүрсө болот да. Анан бул жакта массажный кабинет кылгам атайын. Мен билем, аялдардын белдери ооруйт, немеси ооруйт. Анан бул жакта массажга жазылса болот. Бүт шарттары менен кылдык да. Анан мен аябай, бул жакта эч ким жок бекен? Жүрүңүздөр, кире болот. Мен аябай парить эткенди жакшы көрөм. Бирок мен билем, боюмда бар кезде төрөгөндөн кийин убакыт жок болчу баняга барганга. Ошондон бул жакта чакан кичинекей парилка жасап койдук. Аялдар келип парить этсе да болот, машыкса дагы болот, тамак жесе да болот, массажга жасалса болот. Мындайча айтканда келип бир 4-5 саатка өзүн баарын унутуп, бир гана өзүнө кам көрсө болот. Кудай буйрса дагы көптөгөн пландар бар. Кийинки филиалдарды, кийинки немелерди бассейн менен, спа менен ачканы. Эми ал баары кудай буйрса кылабыз. Бул жакта мына айымдар машыгып жатышат. 5 зал бар. Ошо абонементтерди белек кылат, бирок бул айтканым себеби мындай эптеп сатуу эмес. По мне видно, что я эптеп сатуу эмес. Потому что бунун бардыгы чын жүрөктөн жасалган. Мен өзүм мындай айтам да, Алина, сен өзүңө жазылмак белең депчи. Анан ошол суроо, анан ответ келет да, эмнелерди өзгөртөсүң, эмнелерди кошмоксуң, эмне кылмаксың депчи. Ошондуктан сиз айтмакчы, сиздин флешмобуңузду айта кетсек болот. Анан жөнөтүңүздөр. Биздин студия болбосо дагы ушундай бир женский аялдардын пространствосуна жөнөтүңүздөр, колдооңуздар. Бул ушундай момент, послеродовой период, о котором можно очень долго говорить. Биз кадр сыртында Алина экөөбүз ошо айымдарга болгон колдоону, айымдарга кантип жардам бере алабыз деп дегенде, өзүң кандайдыр бир тажрыйбаны башыңан өткөргөндөн кийин баягы барго, өзүңө жакшылык кааласаң, өзгөгө дагы жакшылык каалашың керек депчи. Биз ошол учурда балким декреттин баркын билбестен жашоо шартка байланыштуу жумушка чыгып кеттик, бирок ошол эле учурда үйдө турган айымдарды колдоо максатында балким биздин программанын алкагында флешмоб дагы болсун. Эгерде сиздин эжеңиз, жеңеңиз же болбосо карындашыңыз үйдө кичинекей бала менен отурса, 2-3 саат барып ошол баласын карап берип коюңуз депчи. Анан Алина дагы ушул темадан алыс кетпестен баласы менен бир жака барып машыгуу өтө кыйын. Ошондуктан ошо балаңызды алып келиңиз, биз карап беребиз. Карап беребиз. Ошону айтып атпайм, мен өзүм башыман өткөн да, бала менен каяка бара алам? Бала менен отуруп тамак да жей албайсың, бир заведенияга барсаңчы. Ошондуктан бул жакта няня карап берет, тамак да жейсиз, тренировкага машыгасыз, попаритесь, парга да киресиз. Ошондуктан ушундай пространстволордога жакындарыңыздарды жөнөтүңүздөр. Декретте болгон, боюнда бар аял келиңдер. Анткени аял дагы, алар дагы үйдө отура берип ушул немеге муктаж да, атмосферага. Сонун анан негизи биз айтып атпайбызбы, келечек муунду сапаттуу тарбиялоо тууралуу деги эле баягы балдар биздин келечегибиз деп атабыз да. Ошол келечекке кам көрүү кантип десеңиз, бул жөнөкөй нерселерден башталат экен да. Ошондуктан айымдарды дагы ушул биздин маегибизге кошула кетүүсүнө чакыра кетет элем. Себеп дегенде айым бири-бирин түшүнгөн, айым бири-бирин колдогон коом гана өсө алат. Ошол колдоону сиздерден дагы күтөбүз. Өзгөчө комментарий түрмөгүндө деле баса ошол колдоо жөнүндө сүйлөшө кетеличи. Сиз өзүңүз айым катары айымдарды колдойт экенсиз, бирок сизге болгон колдоону сезесизби? Аябай сезем. Аябай сезем. Анткени мен ойлойм да, жана отуруп ойлодум да, сиз эмнеден неме аласыз депчи, мотивация аласыз. Мен ошо колдоодон мотивация алат экенмин да. Аялдар аябай колдошот, ыраазычылыгын айтышат. Анан кантип мындай ушунча бересиң, анан кайра ушунча эле колдоо аласың. Анан бул цикл да, мен айтып коем да, цикл, жизненно важный цикл, который нужно не прекращать. Анан мен алып туруп бербей койсом, цикл бузулуп калат да. Анан мен берип албай койсом, анда да цикл бузулуп калат. Ошондуктан азыркы учурда
мен мындай айтып атпаймынбы, аялдардын комьюнитисине жүрүп вибрациялардын эң чокусундагы немени сездим да, атмосфераны, энергияны сездим. Бул өтө чоң энергия, бул өтө вдохновляющий энергия, бул мындайча айтканда өтө таза энергия. Мындай көрө албастык жок, конкуренция жок, бир гана поддержка. Бир гана поддержка. Анткени мен айтам да, жанагындай бир жака киргенде, мисалы үчүн менде деле определенный месталар бар, где я захожу и чувствую эту поддержку. Ошол жака барганда аба, ошол неменин абасы дагы сени кучактагандай да. И мага эмфит ошондой да. Киргенде аялдардын абасы, эмфиттин абасы кучактайт да. Кучакташ керек. Ошондуктан ошондой атмосфера түзгөнгө ниетим бар. Ошондой атмосфераны түзгөнгө Алла Таалам насип кылып атат. Чексиз шүгүрлөр. Ошондуктан сиздер дагы аялдарды чакырып кетет элем. Ошондой гана атмосферада жүрүңүздөр. Ошондо сиз аял катары дагы бактылуу болосуз, эне катары дагы бактылуу болосуз, жолдошуңуздун аялы катары бактылуу болосуз. Анткени мен мындай да атмосферада жүрүп көрдүм. Жанагындай көрө албастык, анан ичи тарлык, анан конкуренция, анан бетиңе күлүп туруп аркаңдан жаман сөздөр сүйлөгөн дагы атмосферада жүрүп көрдүм. Анан мындай аялдардын аябай мындай күчтүү поддержкасы болгон атмосферада жүрүп көрдүм. Бул асман менен жердей да. Анан сиз могул чоң вибрациянын татымын эле татып көрүңүз. Бул жака сиз түшпөйсүз. Бул жака түшкүңүз да келбейт. Ошондуктан ар бир аялдарды ушул чоң вибрацияларда жүрүңүздөр деп чакырып кетет элем. Жүрүңүздөр дагы, анан түзүңүздөр. Себепчи да болуңуздар, түзүңүздөр, анан өзүңүзгө окшогон адамдар сиздерди курчап калат. Мен бир кездерде айымдар менен иштеп, анан кыргыз айымдары ушунчалык керемет экенине ынандым да. Себеп дегенде баягы Европада же болбосо Батышта айымдар карьера жасайт. Азиянын кээ бир өлкөлөрүндө айымдар бир гана үйдө отурушат да. Анан карасам кыргыз айымдары ишти дагы кыйратып жатышат, үй бүлөнү дагы. Ошол эле учурда турмушка чыкканда айымдын канча деген жаңы ролдору бар го. Ошол эле жеңе болушат, келин болушат, баардык ролдорду бирдей алып кеткенге аракет кылат экен да. Мына ошол күндөн баштап кыргыз айымдардын номер биринчи фанаты болдум да. Ушунчалык кыргыз айымдардын сулуу десең сулуу, акылдуу десең акылдуу, мээримдүү десең мээримдүү. Бизге эмне керек? Бир гана бири-бирибизге болгон колдоо керек. 100%. Алина, биздин долбоорубуздун демөөрчүлөрү бар. Бул компания One. Алар жалаяктарды чыгарышат. Анан алардан сизге белек бар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Баарынан дагы сиз мага бул белекти кыргыз тилинде берип жатканыңыз үчүн адан дагы приятнее. Понимаю. Бул сонун мерч экен. Аркасы мындай, алды мындай. Мен өзүмдүн ыраазычылыгымды айтып кетким келип жатат. Бул One жалаяктар чыгарган компанияга, анткени аябай сонун долбоорду ойлоп таптыңыздар. Аябай пайдалуу аялдарга, аял кишиге, балдарга, мындайча айтканда эркектерге дагы. Ошондуктан чоң рахмат, ыраазычылыгымды айтам. Алина менен болгон маегибиздин башкы мааниси бул колдоо болду деп ойлойм. Айымдар бири-бирин колдогон коом гана өсө алат. Биздин өрнөк каналыбызга катталып, лайк басып жана комментарий бөлүмүнө өз оюңуздарды жаза кетсеңиздер болот. Кандайдыр бир инсанды каарман катары көргүңүз келсе, мына ошол оюңузду дагы угууга даярбыз.